COVID-19 илдети өлкөдө турукташып калганы менен ооругандар дале бар. Эч ким коронавирус жукпайт деп кепилдик бере албайт. Тилекке каршы инфекция балдарга да жугууда. Республикалык инфекциялык клиникалык ооруканага 2021 эле ковид жуктурган 244 бала түшкөн. Ал эми быйыл 2 айда 22 бала ушул илдеттен дарыланып чыкты. Атасы же энеси ооруп калган балдар болсо, албетте жана мобилдик бригадалар тарабынан алар ПЦР тест тапшырышып, ошонун негизинде эгерде баягы позитивдүү болуп калган учурларда бизге жаткырылып калышты. Кичинекей балдардын арасында көпчүлүгү орто оор абалда бизде дарыланып кетишти. Эмдөө алгыла, эмдөө бул эгер бул 100% оорудан сактабаса дагы жеңил түрүндө өтүшүнө шарт түзөт. Бул эмдөө деген бүгүн эле чыккан жок да. Балдар вирустун потенциалдуу алып жүрүүчүлөрү болушу мүмкүн. Эгер ошондой болсо, албетте алардан чоңдорго жугат. Ал эми чоң адамдар ооруну оор көтөрөт. Ал тургай өлүмгө дуушар болушу мүмкүн. Дарыгерлер вирус жок деп жайбаракат жүрүүгө болбойт дешет. Ковидке каршы эмдөөдөн өтүү менен ден соолукту жана өмүрдү сактоого болоорун белгилешет. Биз вирус башталган кезде Москва шаарында болчубуз, карантинде ошол жерде болдук. Биз вакцина алганга менин көз карашым түз эле. Ал убакта мен кош бойлуу болгондуктан вакцина ала алган эмесмин. Жолдошум иштегендиктен вакцина алган. Азыркы убакта жаш балдар дагы ооруп калып жатышат вирус менен. Бирок алар жеңил көтөрүшөт. Алардан башкаларга тарабаш үчүн, башкаларга жукпаш үчүн биз өзүбүз чоңдор, ата-энелер вакцина алышыбыз керек. Мен вакцинага көз карашым жакшы. Дарыгерлер кош бойлуу айымдардагы вакцина алса болоорун айтышат. Анткени ковид түйүлдүккө терс таасирин тийгизип, тубаса илдет менен төрөлүшүн шартташы мүмкүн дешет. Азыркы учурда боюнда барларга да жасалат. 22 жумадан өтүп, анан 35 жаштан кийинки энелерге да, болочок энелерге да эмдөө жүргүзүлөт. Ал эми эмчек эмизген энелерге дагы азыркы учурда эмдөө жүргүзүлөт. Бул дагы бир жакшы шартта, азыркы учурда негизи боюнда бар энелердин арасында да ковид оорусу жүрөт. Бул оорураак акылда жүрөт да. Мунун эң жаман жери бул курсактагы балага көп зыян тийгизип коюшу мүмкүн. Курсактагы бала тубаса пневмония оорусу менен төрөлүп калышы мүмкүн. Баланы жоготуп алыш мүмкүнчүлүктөрү бар да. Балдар чоң кишилерге салыштырмалуу ооруну жеңил көтөрөрү белгилүү. Буга аларда коштолгон оорулардын жоктугу өбөлгө түзөт. Кыргызстанда балдар 16 жаштан баштап эмделет. Ал эми чет өлкөгө чыкканда, эгер бара турган тарап талап кылса, анда ата-энесинин уруксаты менен балдарда вакцина ала алышат. Дарыгерлер жарандарды өздөрүнө жана жакындарына кам көрүп, эмдөөдөн өтүүсүн сунуш кылат. Канат Жолочиев, Турар Анарбеков, Пирамида.